21 январь 2019 жыл. Бүт Азия чөлкөмүн өзүнө камтыган Азия кубогунун 8-1 финалынын oyunун футбол сүйүүчүлөр көз албай карап жаткан учуру. Oyun 3-2 эсебинде Бириккен Араб Эмирлигинин пайдасына чечилгенине карабастан, кыргыз футбол сүйүүчүлөрүнүн кубанычына чек жок. Себеби Кыргызстан футбол курамасы өз тарыхында алгачкы ирет Азия кубогун тандалып, 8-1 финалга чыгат. Бирок оюнчулардын көрөрмандагы тартуулаган оюну, Мирлан Мырзаевдин киргизген голу жана экинчи таймдын аягында Турсунали Рустамовдун эсептик теңеши бизге болуп көрбөгөндөй өзгөчө сезимдер тартуулаган эле. 9 жыл ичинде Александр Крестинин өзүнүн анча ишенбеген кыргыз футболун бийик чокуга көтөрүүгө үлгүрдү. Бир гана кыргыз курамасынын оюнчулары эмес, 20 жыл бою футболго ишенбеген кыргыз курамасынын көрөрмандары дагы дүйнөлүк чемпионатка чыгууга болоруна ишеним артып калышты. Бирок ошол ишенимдүүлүккө жеткирген машыктыруучу Александр Сергеевич Крестинин туурасында чыгарылыш чыгарууну туура көрдүк. Кантсе да машыктыруучунун азыркы курамда түптөөгө болуп көрбөгөндөй салымы бар. Акшумкарлардын курамы болуп түптөлүүсү 90-жылдарга барып такалат. Азыр өзүн Акшумкар атаган курама команда СССР доорунда 1-2 лигаларда ойноп келсе, Союзный Дараш менен Кыргызстан курама командасы түзүлүп, өзүнүн эң биринчи оюнун 1992 жылы 23 августта Борбор Азия кубогунун негизинде өтүп жаткан турнирде Өзбекстанга каршы Ташкент шаарында Пахтакор стадионунда өткөрөт. Өзбек курамасы 3-0 эсебинде жеңип, Борбор Азия кубогунда Кыргыз курамасы 4-орунду ээлейт. Чынында Акшумкардын эң биринчи оюну ошол эле жылдын 16-июлунда Түркмөнстан курамасына каршы болмок. Бирок Түркмөн курамасынын оюнга келбегендиги үчүн оюн өткөн эмес. 1992 жылы курама команда 5 оюн өткөрүп, анын 4-үндө жеңилсе, бирин тең чыгуу менен аяктаган. Бир жылдан соң курама команда өз күчүн Иранда өткөн ОС кубогунда сынап көрүүнү чечет. Бирок Азербайжан, Тажикстан курамасы жана Казакстан жаштар курамасынан турган тайпалык баскычтын кийинки этапка өтө алган эмес. Азербайжанга жеңилип, Тажикстан жана Казакстан жаштар курамасы менен тең чыгат. 1994 жылы Кыргыз футбол биримдиги официалдуу түрдө АФК жана ФИФАга кабыл алынып, ага мүчө болот. Ошол эле жылдын апрель айында Өзбекстанга көз карандысыздык кубогунда катышат. Бул мелдеште Акшумкар Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанга жеңилип, Казакстан менен тең чыгат да акыркы 5-орунду ээлейт. Будан кийин кыргыз футболунун 2 жылдай тынуугу болот. 1995 жылы курама команда бир оюн өткөргөн эмес. Бир жылдан соң декабрь айында Бириккен Араб Эмирлигинде өтчү Азия кубогуна тандоо алуу турунда 5 оюн өткөрөт. Бул тандоо алуу оюндарына тайпада Сауд Арабиясы жана Йемен менен жайгашып, 2-орунду ээлейт жана Азия кубогуна финалдык этабында өтө албай калат. 1997 жылы курама команда өз тарыхында биринчи жолу 1998 жылы Францияда өтчү дүйнө чемпионатына тандоо алуу турнирине катышат. Иран, Сирия, Мальдив курамалары менен бир тайпада жайгашып, 5 оюн өткөргөн. Анын 3-ün жеңсе, 2-сине жеңилип, биринчи раундда дүйнөлүк чемпионатка болгон сапарын токтоткон. 5 жыл тынуудан соң 1999 жылы 2000 жылы өтчү Азия кубогуна тандоо алуу турниринде 3 беттеш өткөрөт. Ирак, Оман, Тажикстан курамалары менен бир тайпада орун алып, 3 оюнда тең жеңилип, акыркы 4-орунду ээлеген. Батыш Азия Федерациясынын чакыруусу менен чемпионатка катышат. Турнирде Акшумкар 3 оюнда тең жеңилип, акыркы орунду ээлеген. Тайпадагы каршылаштары Ирак, Иордания, Ливан курамалары болгон. 2000 жылдын ноябрь айында кыргыз курамасы тарыхында биринчи ирет УЕФАнын мүчөсү болгон Эстония менен жолдошуп беттеш өткөрүп, оюн 1-0 эсебинде эстониялыктардын пайдасына жыйынтыкталган. 2002 жылы Япония жана Корея республикаларында өтчү дүйнө чемпионатта тандоо алуу турниринде 2001 жылы катышып, тайпада 3-орунду ээлейт. Анын тайпадагы каршылаштары Бахрейн, Кувейт, Сингапур курамалары болгон. 2003 жылы, 2004 жылы Кытайда өтчү Азия кубогуна тандоо алуу турнирине катышып, ал жылы дагы тайпада 2-орунду ээлеп, кийинки этапка өтө алган эмес. 2003 жылы 2 оюнда Пакистан курамасын жеңип, Германияда 2006 жылы өтчү дүйнө чемпионатта тандоо алуу турниринин 2-чи этабына өтөт. 2004 жылы 2-чи этапта каршылаштары болгон Тажикстан, Сирия, Бахрейн курамалары менен беттешип, тайпада акыркы орунду ээлеген. 2006 жылы Акшумкарлар АФКнын Азиянын алыс курамалары үчүн уюштурган АФК чакыруу кубогу 2006 турниринде катышат. Тажикстан, Пакистан, Макао менен тайпалык баскычта орун алып, биринчи орун менен чыгат. Чейрек финалда 1-0 эсебинде Палестина курамасын жеңип, жарым финалда Тажикстан курамасына 2-0 эсебинде жеңилип калган. Өтө төмөн рейтингдин негизинде кыргыз курамасы 2007 жылы өтчү Азия кубогуна тандоо алуу турнирине катыша алган эмес. Ошол эле жылы эл аралык Алматы В кубогуна катышып, өткөргөн 3 беттеш тең жеңилүү узасын тарткан. Жеңилген балбан күрөшкө төмөйт демекчи. Ошол эле жылы Индияда өткөн Неру кубогуна катышып, ал турнирде да Индия, Бангладеш, Камбоджадан турган тайпадан чыга албай коюп, 2008 жылы курама Азиянын алыс командалары катышкан АФК чакыруу кубогунда тандоо алуу оюндарына да катыша албай калган. Афганистан, Бангладеш менен бир тайпада болуп, 2-орунду ээлеген. 2009 жылдын январь айында Анарбек Омурунбеков кыргыз курамасынын машыктыруучусу болуп дайындалып, 2011 жылдын май айына чейин кызмат кылган. Анын жетекчилиги алдында кыргыз курамасы 2-чи ирет Неру кубогуна катышып, мурдагыдай эле тайпадан 3-орунду алып чыкпай калат. Тайпадагы каршылаштары Сирия, Ливан, Индия жана Шри-Ланка курамалары болгон. Көп өтпөй Акшумкарлар АФК чакыруу кубогун тандоо алуу турнирине катышып, финалдык этапка жолдомо алат. 2010 жылы Шри-Ланкада өткөн АФК чакыруу кубогуна катышып,
Түркменстан, Индия, Түндүк Корея менен Б тайпасына туш келет. 3-орунду ээлеп, финалдык этапка чыга албай калат. 2011-жылы Африка чакыруу кубогуна тандоо болуу турунда Мальдив, Камбоджа, Тажикстан курамалары менен бир тайпада орун алат жана чакыруу кубогуна жолдомосуз калган. 2011-жылы май айында башкы баштыруучунун ордуна Мурат Жумакеев келет. 2012-жылы Акшумкарлар бир гана беттеш өткөрөт. Казакстан менен болгон жолдоштук беттеш 2-5 эсебинде алардын пайдасына чечилет. Ошол эле жылдын сентябрь айында Мурат Жумакеев кызматтан кетип, анын ордуна биринчи жолу чет өлкөлүк баштыруучу Сергей Дворянков дайындалган. Бир жылдан соң курама команда адаттагыдай Африка чакыруу кубогунун тандоо болуу турнирине катышып, Тажикстан, Пакистан жана Макао менен бир тайпада орун алат жана биринчи орун менен финалдык баскычка жолдомо алган. Ал учурда Кыргыз курамасы ФИФАнын рейтингинде 201-орунда турган. Ошол эле жылы Белоруссия, Эстония, Молдавия, Азербайжан, Индонезия курамалары менен жолдоштук беттеш көрүүгө жетишет. ФИФАдагы эң төмөн рейтингдин натыйжасында Кыргыз курамасы 2015-жылы өтчү Азия кубогунун тандоо болуу турнирине катыша алган эмес. 2014-жылы Африка чакыруу кубогунда А тайпасынан орун алып, кураманын каршылаштары Палестина, Мальдив, Мьянма курамалары болгон. Жана биздин Акшумкарлар тайпада 3-орунду ээлеп, финалдык баскычка өтө алган эмес. 2014-жылы май айында Сергей Дворянков кызматтан кетип, анын ордуна убактылуу Мирлан Ишанов ээлеген. Ошол эле жылдын октябрь айында кураманын башкы баштыруучусу болуп, орусиялык баштыруучу Александр Крестинин дайындалат. Александр Крестинин жетекчилиги алдында Кыргыз курамасы Орусияда 2018-жылы өтчү дүйнөлүк чемпионатка тандоо болуу турнирине катышат жана Австралия, Иордания, Тажикстан, Бангладеш менен бир тайпадан орун алып, акыры 3-орун менен Бириккен Араб Эмирлигинде өтчү Азия кубогунун тандоо болуу турунун финалдык раундуна катышууга мүмкүнчүлүк алат. Австралия менен болгон беттеш Кыргыз курамасынын тарыхындагы бурулуш болгон. Себеби буга чейин Азиянын дөшө клубтары менен Кыргыз курамасы ир эсепте жеңилсе, Австралия менен болгон беттеш бир гол айырма менен жыйынтыкталган. Сырттан караганда бул оюнда Кыргыз курамасы тең чыгууга гана эмес, жеңишке татыктуу оюн көрсөтө алышкан. Футбол эксперттери оюндан кийин дарбазага киргизилген гол кол менен киргизилгенин айтып жүрүшсө дагы, кыргыз көрөрмандар үчүн бул гол кантип жана ким тарабынан киргизилгени маанилүү эмес эле. 23 000 орундуу стадиондо бош орун калбай тыгылган эл бул оюнда кыргыз футболунун келечеги бар экенинен кабардар болгон. 2016-жылы Кыргыз курамасы 5 жолдоштук беттеш өткөрөт. Филиппин, Ливан, Түркменстан, Бахрейн курамалары менен өткөн оюндардын бирин жеңсе, 2 жолу тең чыгып, 2 жолу жеңилген. Эгемендүүлүк күнүнө ардалган Кыргызстан-Казакстан беттешиндеги жеңиш кыргыз көрөрмандарын сүйүнүчкө бөлөп, көрөрмандардын санын арттырган. 2017-жылдын март айынан 2018-жылдын март айына чейин Кыргыз курамасы Азия кубогунун тандоо болуу турнирине катышат. Индия, Макао, Мьянмадан турган тайпадан биринчи орун менен чыгып, өз тарыхында биринчи ирет Азия кубогуна жолдомо алат. 2017-жылдын этегинде Акшумкарлар Индонезияда өткөн Цунами тилектештик кубогуна катышып, жеңүүчү аталат. Лига сымал өткөн турнирде Индонезия, Монголия, Бруней курамалары Кыргызстан менен күч сынашкан. Жана турнирдин эң мыкты оюнчусу деп Аскарбек Салиев, ал эми эң мыкты жабуучу болуп, 3 гол киргизген Антон Земляновкин аталат. 2018-жылы Кыргыз курамасы 2019-жылы өтчү Азия кубогуна даярдануу иретинде бир топ жолдоштук беттештерди өткөрүүгө үлгүрөт. Дал ошол жылы Кыргыз курамасы өз тарыхында FIFA рейтингинде эң жогорку көрсөткүч көрсөтүп, 75-орунга көтөрүлгөн. Чучугулактын жыйынтыгына Кыргыз курамасы Түштүк Корея, Кытай, Филиппин курамалары менен С тайпасынан орун алат. 2019-жылы Кыргыз курамасы Азия кубогунун алгачкы 2 беттешине жеңилип, Филиппин менен 3-оюнда болгон жеңиш Кыргыз курамасынын 8ден бери финалга чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Бирок биринчи эле оюнда Бириккен Араб Эмирлигине жеңилип калышат. Ошентсе да бул оюн кандай таризде өткөнүн бүт дүйнө эли билет. Жана андан кийин көптөгөн дүйнөлүк футбол эксперттери кытайлык Алыс Фуминг 2 учурда тең ката кетиргенин айтканы бар. Бирок ошентсе да бул оюну менен кыргыз футболчулары көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк таап, ишенимди алып келишкен. Ал эми оюнчулар менен бирге Александр Крестинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы Данакер ордени менен сыйланган. Крестинин доорунда Гүлжигит Алыкулов, Алимардан Шүкүров, Ержан Токотаев, Тутман Кадырбеков, Кристиан Бараусман, Нерболот Абаев сымал оюнчуларга ишенип жылдызын ачса, Виталий Люкс, Эдгар Бернхард, Виктор Майер келип өз салым кошууга чакырган. Ал эми буга чейин оюн көрсөтүп келген Мирлан Мырзаев, Валерий Кичин, Азамат Байматовдун оюнун дагы жогорулатууга жетишет. Жана Кристинин доорунда Кыргыз курамасы Дөлөн Өмүрзаков стадионунда эч качан 3төн ашык гол өткөрүп алган эмес. Александр Крестинин ойноочу машыктыруучу иретинде Кочкор аталык Нефтчиде ойноп, кийин анын башкы машыктыруучусу болуп дайындалат. Ошол эле жылы клубду жогорку лиганын чемпиону кылып, Кыргызстан кубогунун финалына чейин жеткирген. Кийинки жылы Нефтчи жогорку лигада 2-орунду ээлеп, кайрадан Кыргызстан кубогунун финалына чейин жетет. 2004-жылдан тарта Кыргызстан улуттук курама командасынын машыктыруучусу болот. 2017-жылы параллелдүү түрдө Дордой клубунун машыктыруучусу болуп дайындалат. Жана анын тушунда Дордой клубунун көпчүлүк бөлүгүн улуттук кураманын оюнчулары түзгөн. Жана Дордой клубу менен 2008-жылы Кыргызстандын чемпионатты алып, Кыргызстан кубогун жеңет. Азия чемпионаты Александр Крестинин карьерасынын туу жоксу болгонуна карабастан, ал эч качан токтогон жок.
жана андан дагы күчтөнүү иретинде кураманын түзүмүн өзгөртүп, жаңы тактикаларды караштырган. Бирок ар бир 3-чү оюн утулуу менен аяктап, буга чейин эсепти утуп жүргөн Мьянма курамасы менен 1-1 эсебинде тең чыгуу жана ушул сыяктуу окуялар социалдык жана медиалык тараптарда машыктыруучуну алмаштыруу керек экенин жана кураманын жаңы тарыхын жаратуу керектигин айтып чыгышкан. Анын натыйжасында 2023-жылы апрель айында Кыргыз курамасынын машыктыруучу кызматынан кеткен. Жана берген интервьюларында бул эки тараптуу чечим болгонун билдирген. Азыркы учурда Өзбекстандык Локомотив клубунун машыктыруучусу. Александр Кристиан кыргыз футболунун тарыхында эң мыкты машыктыруучу болуп эсептелеби? Талаш жаратчу суроо. Бирок чынында бир нерсе тууралуу так айтса болот. Өзүнүн футбол интеллекти менен Кристиан биз үчүн машыктыруучудан жогору болду десек болот. Жана ал Кыргыз курамасын футбол курамасынан бийик чокуга көтөрүп кетти. Көчтү улап кетүү андан кийинки машыктыруучулардын мойнунда.